Качкынбаева Айымкан Наткеримовна. Айымкан Качкынбаева добуш берүүчүлөрдүн тизмесинен өзүн тактоо үчүн келген. Ал 8-октябрда боло турчу Саруу айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо өнөктүгүнө катышып, жарандык милдетин аткарууну ниет кылып турат. Айыл аймакта 4 шайлоо тилкеси даярдалган. Жалпы шайлоочулардын саны 6039. Ар бир айыл тургуну 8-октябрда Саруу айылдык кеңешине депутаттарды шайлоодо өзгөчө көңүл буруп, бардыгы шайлоого келиш керек. Мен өзүмдүн тизмемди, аты жөнүмдү такташ үчүн шайлоо участкасына келгем. Мен өзүмдү таптым. Анан мен өзүмдү тапкандан кийин анан өзүмдүн тегерегимди дагы карадым. Бар экен тизмеде. Элге кызмат кыла турган кандидаттарды шайлайм деген мен өзүмдүн оюмда бар. Бул жолку шайлоого өзгөчө ыкма киргизилген. Ал пилоттук негизде ишке ашып жаткан аралыктан добуш берүү ыкмасы. Тагыраагы айылда каттоодо туруп, бирок борбор калаада жашап, иштеп жана окуп жаткан саруулуктар кайсы бир себептен улам шайлоо күнү айылга келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, аралыктан добуш бере алышат. Ал үчүн БШКнын имаратында уюштурулган добуш берүү тилкесине барып шайлоого катыша алышат. Шайлоочулардын санын тактап, ким кайсы жакта экенин тизмеден карап сурамжылаганыбызда Бишкек шаарында 157 шайлоочунун тизмесин тактадык. Азыркы күндө 22 сентябрга чейин шайлоочулардын тизмесин арызын кабыл алып атабыз. Учурда шайлоо тилкелеринде жарандардын тизмесин тактоо даярдык иштери жүрүүдө. Саруу айыл аймагы боюнча бардыгы болуп 41 талапкер ат салышып жатат. Күн сайын шайлоочулар өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн фамилияларын тактап келип атат. А биздин шайлоо участкабызда негизи компьютерлардын баары берилди, жабдыктар жакшы. Белгилей кетсек, буга чейин Баткен облусунун Баткен районундагы 3 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодо да жаңыча ыкма колдонулган. Анда электрондук түрдө аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Электрондук формада добуш берүүгө 841 шайлоочу катталып, 691 жаран добушун берген. Бул 82,52% түзүп, жакшы жыйынтык көрсөткөн. Анда Орусия, Казакстан, Грузия, Америка өңдүү жалпы 13 мамлекетте электрондук добуш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык көлү болсо.